Урматтуу депутаттар, Ашырбек Мойдонович, урматтуу президенттин өкүлү. Мен көңүлүңүздөрдү бүгүнкү кесиптик бирликтер, профсоюз тегерегинде болуп аткан маселе көңүлүңүздү бургум келет. Өзүңүздөргө маалым болгондой, бул маселе боюнча бир топтон бери маселе көтөрүлүп, жыйынтыгында өкмөт баш тарабынан буйрук кабыл алынып, ведомство аралык комиссия түзүлгөн. Ошону менен катар эле бир топ депутаттар жаңы мыйзам долбоорун демегелеп чыкты. Мына ошондон бери мен жеке бир канча жолу жолугуштум, пикир алыштым. Мындайча айтканда 98-жылы кабыл алган мыйзам чындыгында моралдык жактан эскирген, бир топ беренелери кээ бир биздин колдонуудагы мыйзамдарга туура келбейт, баш мыйзамдын кээ бир беренелерине. Албетте алар дагы ар кандай өздөрүнүн сунуштарын, пикирлерин сунуш кылып жатат. Мен айтат элем, бүгүн мына ушул мыйзам кабыл алуу алдына турганда федерация өзүнчө жыйын өткөрүшүп, өзүнчө дагы мындай бирге калышып, дагы калган мүлктү дагы мындай сатып, калган ушул активдерди сатуу коркунучтар жаралып атат. Ошондуктан башкы прокуратура, тийиштүү мамлекеттик органдар ушу тийиштүү тапшырмаларды берип, предписанияларды берип, мыйзам кабыл алынып бүткөнгө чейин, ведомство аралык комиссия өзүнүн жумушун аяктаганга чейин эч кандай кадрдык дагы, мүлктүк дагы мындай кыймыл аракеттер болбосун деген сунушту айтып кетет элем. Бул биринчиси. Экинчиси, дебитордук карыздар боюнча 2018-жылы аткарылган жумуштар бар бир топ, ошол эле жол тармагында, жылуулук тармагында бүгүнкү күнгө чейин ала албай келе жаткан ишканалар кайрылып атышат. Мисалы, жол тармагында 200 миллиондон ашык дебитордук карызы бар, Каржы министрлигинин. Жылуулук тармагында бир топ карызы бар. Анын ичинде конкреттүү Кыргыз Жилком Союз көмүрдү поставка кылуу убагында өзүнө азырга чейин миллиондогон, 20-30 миллион деген каражатты бербей келип атат. Бул деген сөз, эмне быйылкы анда кыш болбойбу бизде? Кар жаабайбы же суук болбойбу? Быйылдагы кышка даярдык көрүш үчүн кайрадан ушу карызын төлөп, поставкасын кылыш керек. Мына ошондой топтолуп калган карыздарды кайтаруу, берүү маселесин бир көзөмөлгө алып, кимден канча карыз, кайсы ишканадан карыз, ушуну иликтеп маалымат иретинде берип койсоңуз деген сураныч. Ушу эки маселени көзөмөлгө алып берсеңиздер. Рахмат.